Экс-президент Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетти. Кабарды анын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева тастыктады. Билдирүүгө караганда ал Манас аэропорту аркылуу Туркиянын Стамбул шаарына учуп кеткен. Экс-президент умрага Мекке шаарына барат. Жубайы экөө бүгүн эртең менен учуп кетишти, деди Стамалиева. Маалыматка караганда Жээнбеков ал жака Сауд Аравиясынын падышасынын чакыруусу менен барган. Экс-президент бул иш сапарды 2020-жылдын ноябрь айына пландаган. Бирок пандемия шартында ажылыкка барууга чектөө коюлгандыктан жана расмий чакырууну күтүү зарыл болгондуктан кийинкиге жылдырылган болчу. Ошондой эле маалымат катчы Жээнбеков кичи ажылыкта 10 күн болуп, андан соң Кыргызстанга кайтып келерин кошумчалайт. Ак Кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.